Assalamu алейкум жалпы көрүүчүлөр, сиздер менен Чебер Бол каналы. Бүгүн сиздер менен ушул түз тигүүчү машинкабыз менен топчу өткөргөн петля ачканды үйрөнөбүз. Бул петля дегендей кыргызча аталышын мен издеп көрдүм. Түймө көз деп, түймө өткөргүч деп чыкты. Сиздер эгерде араңыздарда билгендер болсо комментарийге жаза кетиңиздерчи. Туура аталышы кандай айтылат? Мен сиздерге петля деп эле айта берейин. Биринчи ушул топчубузду алабыз дагы өзүбүз каалаган өткөрө турган топчубузду, кадай турган топчубузду алабыз дагы кайсы жерге. Жана да эгерде сиздердин кездемеңиздер жука болсо, мисалы үчүн штапель жана да башка жука кездеме болсо, сөзсүз түрдө ошол топчу өткөрө турган жерге, мисалы үчүн мындай болот да, планкабыз. Ошол жерге флизелин жармаштырып алгыла, кичине болсо дагы калыңыраак болот. Негизи эле флизелин жармаштырылыш керек. Андан соң мынакей топчубузду аласыздар дагы, ручка же болбосо мел алып алгыла. Ручканы дагы баягы үтүктөгөндө парга өчө турган ручкалар чыкпадыбы, ошол ручкадан алыңыздар. Азыр менде андай ручка жоктугунан сиздерге көрсөтүп берүү үчүн гана ушул ручканы колдонуп жатамын. Ушундай эки жерин белгилеп аласыздар. Андан соң азыр мен колумда телефон тургандыктан белгилеп албадым. Мен сиздерге ошо көрсөтүп берейин. Ушундай кылып, ушу эки жерин белгилеп аласыздар, канча болуш керек узундугу петлябыздын. Андан соң экинчи бул жерден шагын азыр 3-тө турат. Биз муну бирге коебуз, же болбосо 0 өтө эле болуп кетет. 1-1,5 кое аласыздар. Арабызда эгерде шагыңыздар чоң же кичинекей болуп жатса, ушул жерден коесуздар. Негизи нормада 3,5 тиксеңер болот кийимдерди. Ал эми азыр биз 1,5 коебуз. Мынакей стрелка турат, ошол жерине дал келиш керек. Муну койгон соң мынакей мен чийип алдым, көргөнүңүздөрдөй. Эми ушунун үстүнөн тигип чыгабыз. Мынакей көргөнүңүздөрдөй мен петляны бүттүм. Ушундай бир 5-6 жолу тигип чыгасыздар, көрдүңүздөр да. Эми муну биз ачып, кайчынын жардамында, эгерде ушундай чоң болсо, кайчынын жардамында мындай бүктөйсүздөр да, кичине учун ачып алып, жана шипчиктин жардамында эле кыркып алабыз. Азыр сиздерге көрсөтө кетейин.
Мынакей көрүп турганыңыздардай биздин петлябыз бүттү. Ушундай кылып сиздер дагы ушул видеодон кийин сөзсүз түрдө топчусу бар петля ачып мындай кийимдерди тигип кийиңиздер. Сиздер да тигип көрүңүздөр. Сиздерге видеобуз пайдалуу болду деген ойдомун. Жана да кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.